Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Бүгүнкү тартылуучу видео WhatsApp боюнча. WhatsApp бул абдан сонун программа. Сонун мессенджер. Бирок бир гана жери бар. Көп телефондордун ичкесин толтуруп коет. WhatsApp'та келген бардык каттар, сүрөттөр, үндөр, музыкалар, видеолор бүт телефондун памятине түшөт. Ошондуктан биринчиден биз бүгүн кандай аларды тандап өткөзүүнү жана кошумча флешканын памятине жөнөтүүнү үйрөтөбүз. Биринчиден бизге эң эле көп келген сүрөттөр бул группалардан болуп эсептелет. Калаган группага киребиз жана менюсуна киребиз. Бурчтагы 3 кнопканы басуу менен. Данный группа кирип туруп, видеомыз медиага киребиз. Бул жерде по умолчанию да деп турат. Ошондуктан биз нетке өткөзүп, окей дейбиз. Мен кайтарып койгон болчумун. Башка группаны көрөйлү. Мугалимдердин группасы, данные, видеомыз медиа, аны по умолчанию да деп турат. Ушул жерде нет деп койсок, бизге келген видеолор мындай тандоо болуп калат. Качан гана сиз баскан убакта ал загрузка болуп, анан телефонго жүктөлөт. Мындан кийин сактоочу жайды көрсөтөбүз. Настройкага киребиз. Хранилище данныхты киребиз. Бул жерде хранилище деп туруп, телефондун өзүндө көрсөтүп турат. Менде флешка жок болгондугуна байланыштуу телефондун өзү гана чыгып турат. А сиздер хранилищеден карта память дегенге өткөзүп койсоңуздар, телефондун памятине түшпөйт. Көргөнү бургандарыңызга чоң рахмат.